Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ең бірінші Аллах Тағала чексіз мақтаулар, андан кейін пайғамбарымызға салам салаваттар болсын. Бүгінгі темамыз бұйырса ғұсыл жөнінде болмақшы. Ғұсылда негізі 3 парыз бар. Ошол ар бирине тиешелүү майда жүдө маселелерде келет буюрса. Ғұсыл алуу боюнча бул аятта келген, Куранда келген. Куранда Майда сүрөсү 6-нчы аятында келет. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Wa in kuntum junuban fattahharu. Эгер да жүрүп болгон болсоңор, тазалаңгыла, жууңгула дейт, гусул кылгыла дейт. Бул жерде жууңгула дегенден жөнөкөй сөз менен айткан жок. Fattahharu деп мындай өтө баса белгилеп айтылат. Ошон үчүн бул гусулда кайсы жерге суу жеткизүү мүмкүн болгон болсо, ошолордун бардыгына суу жеткизебиз. Кайсы жерге суу жеткизүү мүмкүн болгон болсо, бардыгына суу жеткизиш милдет болот. Оозду жууш, мурунду жууш, буларга мүмкүн эле. Айтканда кыйынчылык жок. Эгерде көзгө киргизе турсак суу, анда көз көрбөй калышы мүмкүн, көзгө зыян болот. Ошон үчүн көздүн ичин жууш милдет эмес. Көздүн ичин жууш даратта дагы, анан гусулда дагы милдет эмес. Эми ушул азыркы аят менен бизде 3 парз келип чыгат. Оозду чайкоо биринчиси, экинчиси мурунду чайкоо, анан бардык денеге сууну жеткизүү. Мына ушул 3 парзы. Эми азыркы айтылган жерлерде бир жолдон жууп коюу бул парз болот. Анан 3 жолдон жуубуз, эмнеге? Ал сүннөт. 3 жолдон жууган. Азыр мына биринчиси ошол оозду жуу, ошол биринчи парз болду, экинчиси мурунду жуу. Азыркы аяттын негизинде хадисте келет мына. Ибн Аббас радиаллаху анхудан, сахабадан риваята, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошо Ибн Аббас өзү айтып атат. إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق فليعيد الوضوء وإن ترك ذلك في الوضوء لم يعيد. Эгерде бири гусул кыла турган болсо, жунуптуктан тазалана турган болсо дейт. Ошол тазаланган учурда оозун менен мурдун жуубай калган болсо, унутуп калган болсо, анда ошол жерлерди кайра жууш керек. Кайра жууш керек дейт. Ошол жерде жууш керек болот. Эгерде даратта калып калган болсо, дарат алып атып, оозун мурдун унутуп калыптыр мисалы, же суу жетпей калды, калып калды. Жууа калган болсо, аны кайрадан жууш милдет эмес. Антсе деле дарат жарый берет. Эми бирок ошол сүннөт, сүннөттүн собунан калат, атайын таштап аткан болсо мисалы. Эгерде гусулда болсо, ал гусул жарабай калат. Эми ушул жерде суроо болушу мүмкүн, эми ошол оозун мурдун жуубай калган болсо, кайра башынан жуунуш керекпи? Жок. Ал жооп, кайра башынан жууш керек эмес. Ошол эгерде неме болгон болсо, гусулун бузула турган нерсе болбогон болсо, уруктук чыккан эмес же башка ошол гусулду эмки сабакта келет буюрса, гусулду буза турган нерселер болбосо, ошол оозун мурдун жууп койгон болсо, жетиштүү. Гусул жарай берет. Эми дагы башка бир мисал, жууганда аркасына анча-мынча жерине же болбосо путунун аркасына мисалы суу жетпей калыптыр. Байкабай калды мисалы. Анан кийин кийин билип калды. Мисалы кийин билип калыптыр. Күзгүдөн көрдүбү же кыскасы ошентип билип калды. Кийин ошол жерине суу жетпей калганын. Анан кийин кайра башынан дагы жуунуш милдет эмес. Ошол суу жетпей калган жерди жууп койсо жетиштүү болот. Мына ошол оозу мурду жууган бул парз болду. Эми бул жакта дагы бир башка маселе бар экен. Эгерде немеде жууган болсо, оозду чайкаган болсо, мисалы, оозду чайкаганда гусулда, анан тиштин арасында анча-мынча эттер же нан нерселер тыгылып калган, ошол чайкаганда деле кетпей турган болсо, ошондо деле гусул жарай берет дейт. Ошондо деле гусул жарай берет. Эми кийинки парз бул толук денеге суу жеткизүү. Биринчиси оозду чайкоо, экинчиси мурунду чайкоо, үчүнчүсү толук денеге суу жеткизүү болду. Ушул үчүнчүсү эми. Толук денеге суу жеткизүү дегенде бул ишкалап отуруу ал парз эмес. Ал ишкалап эме алганы сүннөт мустахаб даражасында. Ошол толук мындай суу жеткен болсо, болду, жетиштүү. Ошол парз. Эми ошондон токтоп калбайт. Жакшылап тазалаш үчүн самын иштетип, шампунь иштетип, мочалка иштетип, ал иштете берет.
Андан тыюу жок. Üçüncüsü толук денеге суу жеткизүү болду. Эми дагы бир масала бар экен. ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية كلها. Эми мындай дейт. Жуунган учурда ал сакалы, эми сакалы мындай жука болгон болсо деле, денесинин түгүндө денеси көрүнүп турса деле, же болбосо калың, капкара болуп, түгүндө денесин көрсөтпөй турган болсо деле, ошонун бардыгын түгүнө чейин жууш керек болот. Чачты кандай болот? Жуйт элек, чачты түгүнө чейин жеткизип жуйт мисалы. Ол сакалды дагы ошол жеткизиш керек болот дейт мисалы. Анан ошо менен бирге киндикке, киндикке дагы суу сөзсүз жетиш керек. Мисалы семирип калган болсо, ал киндик көрүнбөй калат экен, дагы ичкери кирип кетет, анан суу кирбей калышы мүмкүн балким. Ошол жерде кичине чукулап кол менен суу жеткизип коюш керек болот. Эми мисалы немелер болот, каштар, же болбосо бирөөнүн муруту бар экен мисалы, ошол муруттун түгүнө мойло дейбиз мисалы, ошонун түгүнө дагы суу жеткизиш керек болот. Же болбосо мындай суу жетпей калышы мүмкүн деп ойлогон жерлердин бардыгын ушул кичине ышкалап жеткизип коюш керек, жакшы көңүл буруп. Эми ушул нерсе боюнча биякта хадистер келет. Хадистер эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Тахта кулли ша'ратин жанабатун, фагсилу ша'ра ва анқул башрата" дейт. Башра. Ар бир түктүн астында жунуптук бар дейт. Ошол ар бирдин түгүнө суу жетиш керек. Мына айтканда дененин бардык жеринде ошол жунуптук болот. Ошол ар бир жерине суу жетиш керек дейт. Ошол чачтын түктөрүнө чейин, азыркы айткан түктөр болсун, кыскасы сакалдар болсун, же болбосо башка жакта түктөр болсун, ошолорго чейин бардыгына түгүнө суу жеткизиш керек. Мына ошол хадисте келди. Да башка меселе, эгерде неме болду, көбүнчө бул аялдарда кездешиши мүмкүн. Эгерде ошол жунуп калганда, анан жунуптуулардан мурда камыр кылды, же болбосо ошол кыскасы тырмагынын түгүндө камыр топтолуп калган болсо, анан ошол бойдон жуунган болсо, камырды чыгарып бербестен тырмактагы, анда гусул жарабай калат дейт. Анда неме кылыш керек? Ошол кирди чагартып туруп, ошол жакта сөзсүз жууш керек болот. Эгерде жөн эле кир болгон болсо, камыр эмес. Эмнеге камырда жарабайт десе, ал камырдан суу өтпөй калат экен да. Камырдан суу өтпөй калат дагы, анан ошол жерге дагы суу тийбей калып, жарабай калды. Эгерде кир болгон болсо, жөн эле кир топтолуп калды, анда гусул жарай берет. Гусул жарай берет анда. Кир топтолуп калган болсо, же ылай топтолуп калды мисалы, анда дагы гусул жарай берет. Эми краска маселеси. Краскада мисалы бирөө краскалап иштеткен, краскада иштет кыскасы. Эмне краскаласа деле ошол иштеткенде колунда же мындай денесинде сөзсүз чачырайт да. Эми ошол нерсени чачыратпаган аракет кылыш керек. Колдон келишинче чачыратпаган аракет кылат дагы. Эми ошондо деле тийип калган болсо, ошол колдон келишинче ар кандай ошол өзүнүн жолдору менен кетирген аракет кылат. Анан ошондо деле калып калган болсо, гусул жарай берет буюрса. Ал жагы кечирүүнү болот. Буякта ошол китепте ошентип берип атат. Эми бул жакта сөйкөнүн немесин айтат. Сөйкөнүн маселеси. Эгерде кулагында тешик болгон болсо, анан ошол кичине чукулап немесин сөйкөсүн ары бери кыймылдатып, же болбосо кулагы менен кичине мындай кыймылдатып, ошол немесинин ичине, кулагынын тешигинин ичине дагы суу киргизип коюш керек болот. Ал жөн эле мындай кичине кыймылдатса, бул кирди деп ойлой турган болсо, бул жетиштүү. Эгерде ошол мындай кичине туюгураак болгон болсо, зорго жанагы сөйкөсү дагы зорго кирип чыга турган болсо, анда ийне менен же болбосо ошол сөйкөсүнүн жана темирин сайып ошентип суу киргизиш керек деп ойлосо, анда ошентип кылыш керек болот. Ошол адамдын өзүнүн оюна жараша. Андан кийинки маселе эми булар эмнеге айтылып атат десе, ошол денедеги суу жеткизүү мүмкүн болгон бардык жерге суу жеткизиш керек болду. Бул парз болду. Мына ошонун ичинде бул жаңы парздар эмес. Жанагы айтылган 3-чү толук денеге суу жеткизиш керек дедик го. Мына ошонун ичиндеги маселелер. Адамдар көбүнчө ошол нерселерден билбей калышы мүмкүн. Мына ошон үчүн булар китептерде жазылып атат.
Андан кийинкиси шакек тагат экен бирөөсү. Бирөө шакек тагат. Эми ошол шакек мисалы мындай чыкпай тургандай болуп, ал неме размери кичинекей болуп калган, кичине тарыраак. Эми ошондой болгон болсо, ал шакекти нары бери кичине кыймылдатып түгүнө суу жеткизип коюш керек болот. Кыймылдатып нары бери жылдырып. Мына ошондой болду. Эми өрүлгөн аялдар неме кылат го? Салонго барат, салонго барып мисалы неме дейли, негизи башка бир эркектердин үчүн жасанган болбойт, арам болот. Эми өзүнүн күйөөсүнө жасанса болот. Өзүнүн күйөөсүнө ошол сүйүүсү ачсын деп атайын үйгө жасанып келген болсо болот. Эгерде башка адамдар көрсүн деп ошентип көчөгө чыгыш үчүн жасанган болсо ал арам болот. Эми ошентип күйөөсүнө жасанды кыскасы. Жасанганда чачын неме кылды? Кыскасы чачын өтө кыйынчылык менен ар кандай немеге келтирди. Ошол катырды кыскасы, чачын катырды. Эми ошончолук кыйынчылык менен өрүлө тургандай болсо, ошончолук кыйынчылыктар кете турган болсо, анан ошондо жунуп болуп калган болсо, анда ошол суусу немени ар бир чачтын түгүнө мындай суу жеткизип чыгыш керек болот. Мындай биякты чечип, немесин прическасын чечип бузуш ал жагы шарт эмес. Ал жак шарт эмес болот. Ошол немесине денесине бир сыйра суу жеткизип койгон болсо, неменин түгүнө чачтын мындай кичинеден неме кылат дагы, кол менен суу жеткизип койгон болсо жетиштүү болот буюрса. Бул аялдарга тиешелүү. Бул эркектерге мындай уруксат жок. Мындай жеңилчилик жок. Анткени ошол андай жасануу неме муктаждык деле жок да эркектерге. Эми аялдар болсо ошентип күйөөсүнө жасанганы муктаждык бар мисалы, ошол ортодо ынтымакты, ортодо сүйүүнү кармап калыш үчүн ошентип жасаныш керек болот кайра аялдар. Ошол колдон келишинче өзүнө жакшы карап, жакшы катырларды себип мисалы, бул көчөгө чыгыш үчүн эмес, ошол үйдө мисалы күйөөсү көчөдөн келгенде жумуштан тосуп алыш үчүн, үйдө жакшы жылуу мамиле болуш үчүн, ортодо сүйүүнү бекемдеш үчүн ушинтип жасанып туруш керек болот. Антип ал нерсени таштап койгон болсо, ал аялдар ошол күнөөкөр болот. Ошол нерсе үйдө жасанбастан, ошол кухняда тамак жыттанган бойдон күйөөсүн тосуп алган болсо мисалы, ошентип күндө эле ошол нерсени жыттап акыры күйөөсүнүн көңүлү калат мисалы аялдын. Эми ошол нерсеге жакшы көңүл буруш керек. Күндө ушинтип жасанып турган аракет кылыш керек. Жакшы катырларды коюп, жакшы нерселер менен жасанып мисалы, таза болуп, ошентип туруш керек болот аял күйөөсүнө. Эми күйөөсү деле ошол эки тараптан тең ушундай. Күйөөсү да ошол жакшы таза тутуш керек өзүн, сасык жыттардан арылып, түктөр болсо ошолорду алып, жакшылап тазаланып туруш керек. Бири-бирине ошол ортодо сүйүүнү сакташ керек болот ушул жолдор менен. Эгерде ошонун себебинен үй бүлө дагы ажырап кетиши мүмкүн. Ошончолук бул маани бериле турган маселе. Анан бул эркектерге мындай жанагы өрүлгөн чач болсо, ага уруксат жок дедик. Ал өрүлгөн чачты чечиш керек дагы. Мисалы жерге тийип калган чачы болсо деле эркектер ошол чачтын бардыгын жууш керек болот. Мына ошол нерсени Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтып атат. Умму Салама радиаллаху анха пайгамбарыбыздын аялы ошол айтат: "Инни имраатун ашудду дафра раси афа анқудуха ли гуслил жанабати." Мен неме кылам дейт, чачымды өрүп турам, ошол коздонуш үчүн. Анан кийин жунуп болуп калган учурда ошол өрүлгөн чачты чечишим керекпи дейт. Ошондо Пайгамбарыбыз эмне дейт? Ла иннама якфики ан тахуссина ала расиhi салас хасият мин ма. Жок, антип чачыш милдет эмес дейт. Ошол неменин түгүнө, чачтын түгүнө, денесине, ушул чекесине эмес, толук немесине, башына суу жеткизип койгон болсо, ошол жетиштүү дейт. Бул жакта чачтын баардыгын жууп отуруш, ал жакта кыйынчылык болот да негизи аялдарга. Мына ошол жеңилчилик.
бул неме чач өрүлгөн болсо, бул дагы айтып кое турган нерсе. Бул чач жунуп болгонго чейин же мисалы айыз нифас келгенге чейин өрүлгөн болсо, анан ошол бойдон мисалы бир жума айыз көргөн болсо, ошол башынан баштап аягына чейин ушундай бойдон жүрөт дагы. Эгерде кыйналбайын, чечип мисалы ал жактарды жубай эле коеюн дей турган болсо, ошол бойдон өрүлгө боюна жүрүш керек болот. Же болбосо жунуп боло турган болсо, мисалы ал жунуп болгонго чейин өрүп коюш керек дагы. Анан кийин жуунганда кыйналбайын дей турган болсо, башынан өрүп коюш керек. Анан ошол бойдон жуунуп туруп неме кылып коет, суу жеткизип коет, болду. Эгерде жунуп болгондон кийин өрүп алган болсо, аны чечиш керек. Же айыз нифас келгенден кийин неме байлап алган болсо, өрүп алган болсо, анда чечиш керек, жууш керек болот. Мына ошол парыздарга тиешелүү маселелер ушул үчөө дедик, парыздар. Оозду жуу, мурунду жуу, анан толук денеге суу жеткизүү. Ошолордун ичинен булар айтылды. Ушуларга жакшы көңүл буруш керек. Эми сүннөттөр. Гусулдун сүннөттөрү, кандай сүннөттөр бар? Эми бул гусул сүннөттөр деген не деген? Сүннөт дегени пайгамбарыбыз кылып жүргөн иштер. Пайгамбарыбыз бизге атайын үйрөтүп, ушул нерсени кылгыла деп үйрөтүп кеткен, дайыма кылып жүргөн иштери ушул сүннөт болот. Анан бул сүннөт экен. Биякта парыздарды айттык го, мисалы парыздардын бирөөсү калып калган болсо, жарабай калат мисалы. Эми гусул сүннөттөрдө мисалы анча мисасы калып калган болсо, анда гусул жарай берет. Бирок ошол сүннөттүн соонан куруп калат. Ал дегени кыяматка барганда ошол дайыма сүннөт аткарбастан аткарбай жүрүп, кийин кыяматка барганда бул жалкоолуктан ошол сүннөттү менменсибей мисалы ошентип кыяматка барганда пайгамбарыбыздын шафаатынан куруп калышы, ушундай коркунучу бар. Пайгамбарыбыздын шафаатына, Аллах Тааланын мээримине бардыгыбыз муктажбыз. Ошон үчүн бул сүннөттөрдү бардыгын аткарганга аракет кылышыбыз керек. Бул жакта кайсы сүннөттөр бар десе, бул неме? Ниет кылат, Бул бисмилла деп айтат, ниет кылат. Кандай ниет кылат? Ошол жунуптуктан тазалоо, намаз окуш үчүн, ошол таза болгондон кийин кылына турган иштерди, ибадаттарды максат кылат дагы, ошону максат кылып тазаланууну да ниет кылат. Анан бисмилла деп айтат. Бисмилланы ошол душка киргенге чейин сырттан айтып алган жакшы болот. Сырттан айтат, ниет кылганда ошол ичинде деле ниет кыла берет. Андан кийинки сүннөт бул колду билекке чейин ошол 3 жолу жууп алуу, бул да сүннөт. Ошол сүннөт болот. Андан кийинкиси бул үчөө болду азыр. Эми 4-үнчүсү ошол аврат жерди, ал жакта уруктук чыккан мисалы, ошол жактарды жууп койгон, бул да сүннөт болот биринчи ошону жууп алган. Анан ал жактан аврат жеринин башка жерде болсо деле нажас болгон болсо, ошол нажасты кетирип алуу, бул дагы өзүнчө сүннөт. Нажасты кетирип алат, андан кийин жуунуп баштайт, мына ошол сүннөт болуп эсептелет. Анан даарат алуу, бул дагы сүннөт өзүнчө. Ошол гусулдун астынан эле бул өтө көп суу деле муктаж эмес, мисалы көп сууга, же болбосо өтө көп убакытка деле муктаж эмес. Аш барса 1 мүнөт, 2 мүнөттө бүтүшү мүмкүн. Бирок ошол 1-2 мүнөттүн ичинде эле бир сүннөттү аткарып аткан болот дагы. Ошол пайгамбарыбыздын шафаатына дагы ушул себеп болуп калышы мүмкүн, кыяматта. Даарат алуулат дедик. Андан кийинки сүннөт бул денеге эми толук 3 жолу суу жеткизген, бул дагы сүннөт болуп эсептелет эми. Ошол дагы сүннөт болуп эсептелет. Мына ушулар сүннөттөр болду. Парыздар менен сүннөттөрдү айтып аттык. Эмки сабактарда буюрса гусул кайсыл учурда гусул милдет болот, мына ошолорду окуйбуз буюрса. Анан ошентип ар бир сабакты угуп бара турган болсоңуз, буюрса ушул биздин күнүмдүк жашообузда керек болгон бул тазалык болсун, даарат, гусул, таяммум болсун, мас тартуу, нажасатты тазалоо, аялдар маселеси, айыз нифас маселелери, намаз маселелери, орозо, зекет, ажылык, бардык ибадаттардын бардыгын окуп бүткөнгө аракет кылабыз буюрса. Андан кийин соода саттык маселелери, ошол соода саттыкта арам аралашып калбаш үчүн ушундай өкүмдөрдү билип алышыбыз керек. Кандай жол менен соода кылыш керек, ошолорду билип алыш керек болот. Андан кийин нике, талак, эгерде үйлөнүп элек, турмуш кура элек болгон болсоңуз, ошол кантип жубай тандайсыз мисалы, ошолорду окуганга аракет кылабыз буюрса, ушул калтырбастан. Андан кийин
мурас маселелери келет. Кыскасы жашообузда керектүү болгон бардык темаларды окуган аракет кылабыз буюрса. Мына ушул менен бүгүнкү темабыз аягына чыкты. Эмки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.